кызматта болот. Бул ааламдык сабак аталат. Ааламдык сабакта ошо телефонуңуздарды өчүрүп коюп, эч нерсеге алакты болбой. Себеби тело ишке түшөт азыр. Тело энергияга толот. Ошо техникага алаксып калсаң, тело өз ордун толук аткара албай калат. Ошондуктан техникаңыздарды өчүрүп коюп, мүмкүнчүлүк болсо жатып, жөлөнүп, таянып, бошотуп өзүңүздү, же отурсаңыз да ошо жөнөкөй отуруп, муну ошо улуу рахаттын бир башаты. Бала чаканын, неберенин түйшүгүн ансы деле тартып жүрөсүз, аларды алыстатып, эркин, мына үйдүн ээси бар деп элестетели, же болбосо бир мазардын ээси бар деп. Анан ал жерге барып телефондо бакылдашпайсыз да. Же болбосо ал жерге барып баланы ызы чуу кылбайсыз да. Ошол сыяктуу эле бул энергия деген ошо кыргыз эмнеси менен айырмачылыгы болот деген ошо энергия иштеткендиги менен, ошо энергиясы менен дүйнөнү бургандыгында болуп атат. Энергия деген ошол эмненин атын атаса керек болсо кыргыз ошол өзүн энергияга толгон адам. Ошол күч келип кызмат кылып берет. Ошондуктан денеңиздерди өтө бошотуп, ушу пендечилик ойлордон бир аз чыгып, ар бир сөзгө бир маани берип, мүмкүн болсо жазып алып, мүмкүн болсо көчүрүп алып, болбосо ушу денеңиздерди бошотуп, оорукчан бала чаканы алып келип коюп, кары картаңдап келип коюп ушу тиленин жанына. Бул ааламдык сабак убагында ошо Кудай, анын улуу кызматчылары, ата тектин арбайлары, мазар ээлери жөлөмөңөр, жөлөмөгүчүңөр кызматта болот. Ар кимдин орду бар эми. Бул дүйнөгө бекер жаралбайт да. Чыпалактын деле өз орду бар да. Буттун да өз орду болуп атат, көздүн да өз орду. Бекер эч нерсе жаралбайт. Анысы кандай ошо сиз дагы бекер жаралган эмессиз. Ар кимдин ордуна, касиетине, кудуретине, кереметине жараша калыптандырат. Эскичиликтен чыгарып ошо улуулукка. Бул ааламдык сабакта. Эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Эки көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Чоң тазалануу болот. Ошо мазардын ээсине мазарга барып тамтайбай эле, тээ каба ташты айланып карайлабай эле ошо денеңиздерди бошотуп отуруңуздар. Мына ушу биздин бүгүнкү темабыз.